кыйынчылык жок жерде ийгилик болбойт. Оомат келсин деп күтүп отурбай. Суроо жооп болду, көп окумуштуулар, көп ийгиликке жеткендердин арасында. Булар оомат не деген учурда суроо беришти. Ооматка ишенесизби? Эч кимиси жок деди. Албетте мен ишенбейм деди. Эгерде сиз ооматка ишенсеңиз, урматтуу мекендешим, сиз оомат келишин күтүп отура бересиз. Кокусам бир евро таап алсам, кокусам бир доллар таап алсам, кокусам болуп кетсе, кокусам бир нерсе баштап берсем, бардык нерсе дароо болуп кетишин каалап каласыз да. Жок. Оомат келишин мажбурлаш керек. Күтүп отурбаш керек. Ийгилик ошол деген. Оомат ошол кыйналып, кыйынчылыктын негизинде 5 жыл болобу, 10 жыл болобу өзүңүздү мажбурлап жеткен чыккан чокуңуз оомат деп аталат. Кокустан келип калган нерсе оомат эмес. Ал жерде өтө чоң сыноо бар. Кээ бир адамдар кокустан келип калат го, кээ бир нерсе. Ал өтө чоң сыноо бар ал жерде. Кээ бир эркектер, жигиттер фигурный болуп калсам дейт. Муну Арнольд Шварценеггердей качок болуп калсам дейт. Бирок ошонун фигурасы берип койсо Кудай таала, сен ал фигураны эптей албайсың. 100% эптей албайсың. Ал билесиңби канча эмгек менен ошол фигураны чыгарды? 10 жыл, 5 жылдап өмүрүн кетирди. Сааттаган эмгектерди чыкпаган жерден тер калган жок. Ар бир жеринен тер чыгып иштеди, ошол натыйжага жетишти, фигурасы чыкты. Эми ошол эле фигураны сага эч нерсе эмгек кылбастан берип койсо, сен ал теланы башкара албайсың. Тескерисинче жоготушту баштайсың. Семирип, курсагың чыгып, баягы катып кеткен фигураң кыздардын фигурасы окшоп калат. Ошондой экен, кокустан келген нерсе ишенбеш керек ал нерсеге. Сен эмгектеп, пешене терлеп тапкан нерсең, бул чоку, бул чыныгы ийгилик болуп эсептелет. Ийгиликке жет. Ийгиликке.